тооктун породасы Декалп Уран деген порода. Бул жумуртка багытындагы тоокко кирет. Бул тоокту жумурткасын биз Бишкектен алып келебиз. Бишкекте эне тооктор бар, родительская стадо деп коет. Ошол жактан келет да. Ал келгенден кийин бизде өзүбүздө фабрикада инкубаторлор бар. Ошол жактан чыгарып, чыккан күнүнөн сортировка кылып, короз, макиян кылып бөлөбүз дагы. Макиянын багабыз 90 күнгө чейин. 90 күндөн кийин клиенттер, соответственно, бизден сатып алып кетишет да. Жаңыдан мына азыркы убакта булар G3 деген жем жешет да. То есть жемдери бөлүнөт. Жөжөгү отдельно, мына уже тоок болуп калды отдельно да. Анан тукумга киргенден баштап дагы башка жем кетет. Канча айда тукумга кирет экен? Булар мына азыр 3 айлык болсо, булар 4 ай, 4,5 ай дегенде тукумга кирет да, өзү тукумдан чыккандан баштап, инкубатордон чыккандан баштап 4,5 айлык болгондо кирип баштайт. Толук кириши бул 5 айга барат да, баардыгы киришине. 65, 75, 85%ке жетишет. Айырмачылыгы эми үйдөгүлөр мисалы 3 күндүн 2 күнүнө берсе, или же 4 күндүн 2 күнүнө берсе, булар 3 күндүн точно 2 күнүн берет да. То есть аябай күчүнө кирген убакта жумуртка бергенде 100 тооктон күнүнө 90-95 берет. Булар дагы мындай кой берип бакса болор, эркин же камап бакыш керекпи үйлөр? Жок, эмнеге болот да. Биз мисалы мына короздордун баарын сатып үйрөтүп атпайбызбы сыртка? Ошолор жүрбөйбү, багып эле жүрүшөт элдер. Болот, то есть кичинекейинен алып барып бакса болот. Азыр деле алып барып бага берсе болот да. Эми чындыгында бул жерде биздин фирмабыздын ачылганына мына уже 11 жылдын жүзү болуп калды. 2008-жылдан бери иштеп келатат да. Кардарларыбыз эми мурдага караганда Кудайга шүгүр көп. Элдер эми түштүк регион бүтүндөй Кыргызстанды билбейм, бирок түштүк регионду обеспечивать эте турган пока что чоң мындай фермалар жок да. Өзбекстан, Тажикстандан кирип атпайбы бизге жумурткалар. Бир тооктун баасы эми орточо эсеп менен алганда 290-300 сомду түзөт да. Ушул бүгүнкү күндө 90 күндүк тооктун.